жүрсең, атаңдың көрүйе, бұқараның баяғы, бұзылған Кыргыз элинин шалбардағы. маданиятын, тарыхын, үрп-адатын, салт-санасын дей койчу кыргызга тиешелүү болгон баардык баалуулуктарды өз ичине камтыган бул улуу дастаныбыз Манас эпосу экени баардыгыбызга маалым. Бекеринен казак элинин улуу окумуштуусу Чокан Валиханов Манас эпосу кыргыз элинин энциклопедиясы деп айтпаса керек. Кыргыз эли жөнүндө эмне билгиң келсе, Манасты кара деп да айтып жүрүшөт. Мына ошол Манас эпосу бир эле тарыхты, маданиятты, адабиятты өз ичине камтыбастан, ошондой эле медицинага дагы абдан чоң маани беришкен. Анткени кыргыз эли өзүнүн жашоосунда ооруп калган адамдарды кантип дарылоо керектигин, деги эле ошол эпостогу окуяларда жарадар болгон баатырларды айыктыруунун жол жоболору ушул эпоста абдан терең маани берилип айтылат. Мына ушул медицинага тиешелүү болгон терминдерди эске алып, ошолорду талкуулоо максатында биз бүгүн силер менен Манас эпосундагы медицинага байланыштуу терминдер деген темада кыскача баяндама бермекчибиз. Элдик медицина дарылык касиети бар заттар, гигиеналык ыкмаларды колдонуп, ооруну дарылоо, ден соолукту чыңдоо болуп эсептелинет. Алгачкы коомдогу кишилер сынган, чыккан сөөктү ордуна салууну билишкен. Ооруну жеңилдетүү максатында чөптөрдүн, суунун, күн нурунун дарылык касиеттерин байкашкан. Кыргыз эли да байыртадан бери табият менен тыгыз мамиледе ынак жашап, анын ар бир бөлүгүн жашоо турмушуна, тамак-аш, кийим-кече, зарыл болгон учурда дарылык максатта да пайдаланып келишкен. Кыргыздын элдик медицинасында картык менен кан алуу, сүлүк салуу, кийиз күйгүзүп басуу, кандын агышын токтотуу, тамыр кармап ооруну ысык же суук деп бөлүп, тамактануу жолун көрсөтүү колдонулган. Элдик медицина ооруну басаңдатуу же жараттын ириңин сордуруу максатында түрдүү чөптөрдү жана алардан жасалган дарыларды тартышкан, ичиришкен. Айбанаттардын өтүн, майын сыйпашкан жана аналарды дагы ичип дарыланышкан. Ачык таш, сымап жана башка минералдык заттарды да дары катары пайдаланып келишкен. Буга байланыштуу мисалдарды кыргыз элинин тарыхынын, турмушунун энциклопедиясы аталган Манас эпосунда да жолуктурууга болот. Манас эпосунда дары заттар жана элдик дарылык ыкмалардын көпчүлүгү анын баардык варианттарында кездешет. Кыргыздын элдик медицинасында ар кандай өсүмдүктөр, көбүнчө чөптөр дары катары колдонулуп келгендиги кеңири белгилүү. Мисалы, мээр чөп организмге жагымдуу, жыттуу дары чөп экендиги дагы айтылат. Мээр чөп чарчап чаалыккан адамга күч-кубат берүүчү жомоктогу чөп. Мээр чөп менен гүл азык. Уулжан деген чайырлар тукумуна кирген, сабагында, мөмөсүндө, тамырында эфир майы бар. Илгертен эл арасында ашказан, айрым жараат ооруларын дарылоого пайдаланылып келген көп жылдык өсүмдүк. Чардары деген дагы Манас эпосунда кездешет. Ар түрдүү нерселерден бириктирилип жасалган аралашма дары. Ал эми мумия деген дагы дары айтылат Манас эпосунда. Бул биринчи мааниси асканын жаракаларында пайда болуучу элдик медицинада сөөктүн сыныгын дарылоо үчүн колдонулуучу чайыр чөп түрүндөгү зат болсо, экинчи маанисинде бузулуп, чирип кетүүдөн сактап, дары-дармектер менен катырылган адамдын же айбандын жасаты катарында пайдалангандыгын эпоста белгиленип өтөт. Ошондой эле бир канча аспаптарды дагы Манас эпосунда пайдалангандыгын биз көрөбүз. Бул жерде сүрөттөр дагы көрүнүп турат сиздерге. Аштар деген аспап жөнүндө айта турган болсок, бул кош миздүү, эки жагы тең миздүү болоттон жасалган бычак. Аштар алып колуна тилип жаткан андан көп деп Манас эпосунда айтылгандыгын мисал келтирип атам бул жерде. Тинтүүр деген эки жагы тең миздүү келген шиштиги курч учу менен туюк жаратты тилүү максатында колдонулган аспап. Муну хирургиялык аспап катарында азыр ланцет деген
аспап деп айтсак болот, ошого жакыныраак. Андан кийин сом жеринде ок бар деп тинтүүр менен копшуптур деп белгиленет. Андан башка шакшак деген дагы эпоста айтылат. Кол, бут жана башка сыныктарды эбине келтирип кыймылдатпас үчүн таңып коюуда пайдаланылган атайын даярдалган жыгач. Кол аягы сынганды шакшак жонуп даярдап, аста кармап аяндап таңып жаткан дагы бар дейт. Ошол согуштук учурларда жарадар болгон аскерлерди колу буту сынганын мына ушундай кылып таңгандыгын биз эпостон мисал катарында алдык. Картык деген бар. Кан алууга, канды сордуруп таштоого колдонулуучу мүйүздөн жасалган түтүкчө. Уулжан берип ичинен эски дартын буздурду деп кайсы учурда пайдаланыла тургандыгын дагы айтат. Сагынбай Орозбаковдун вариантында бул дарынын уулжеми деген формада айтылгандыгын да билебиз. Уулжемил деген дарысын жутуп алды баарысын, аккан каны басылып деп айтылат. Демек, ошол канды токтотуучу чөптүн бир түрү экендиги дагы белгиленет. Демек, бул жерде силер байкагандай эки формада колдонулуп атат. Биринде аспап катарында, экинчисинде дары чөп катарында айтылып атат. Ошол эле Сагынбай Орозбаковдун вариантында ийсен, жуушан аттуу дары чөптөрдүн дагы аттары кездешет. Ийсен жуушан чөбү бар, издегендин көбү бар. Орол тоонун учу бар, ойлонсоң сонун ушулар деп айтылат. Кашкулактын майы дагы, кажырдын өтү да элдик медицинада пайдаланылгандыгы эпостогу төмөнкү саптардан билүүгө болот. Кажырдын өтү барбы деп чуулганы андан көп. Кумуя дары мумия бар бекен деп кошундан сурап жүргөн андан көп. Манастан арбын кездешкен дарылардын бир тобу эпикалык дарылар. Алар кайсы чөптөн же кайсы заттан кантип жасалгандыгы тууралуу так маалымат жок. Апы же үпү, дары кырма кызыл дары, кайнатма кара дары же Кашкардын кара дарысы, медет, себеп, жот дары, искеме дары, ак дары, барпы дары жана башкаларды дагы ушул эпикалык мындай жомок түрүндө пайдаланылган катарында дагы айтылат. Эми булардын баягы азыркы мезгилде да колдонулган жаңы варианты болушу мүмкүн. Бирок баягы көбүнчө биз муну мындай бир эпикалык мааниде түшүнүп алсак болот экен. Булардын ичинен апы же үпү дарысы Манас эпосунан тышкары кенже эпостордо дагы кездешкендигин айта алабыз. Ошондой эле шимшүүр деген аспап жөнүндө айтылып атат. Бул жерде мисал келтире турган болсок, ок жуткуруп окшотуп, сом эттеги окторду шимшүүр менен копшотуп тилип жаткан дагы бар дейт. Демек, пинцет сыяктуу аспап экенин билсек болот. Сынгандарга жана эле биз жогоруда айткандай шакшактарын жонушуп, соорусуна шапашып коюп жаткан дагы бар. Шакшактын кандай формада, кайсы жыгачтардан жасалышы дагы айтылат. Буту сынган мунун деп теректерден табышып, челек кылып чабышып коюп жүргөн андан көп дейт. Демек, ошол ичке жыгач катарында да койбостон, ошондой эле челек сыяктуу кылып туруп, баягы сынган бутка кийгизип, бекем кыймылдабас кылып туруп дагы баягы сыныктын бүтүшүнө чейин кармап туруу ыкмасы, гипс сыяктуу нерсе катарында колдонулгандыгын айтып атат. Мындан башка да бир катар дарыгерлик ыкмалар эпосто чагылдырылган. Элдик медицинада кеңири белгилүү болгон аккан канды ысык кийиз басып токтотуу жана териге отургузуу тууралуу мисалдар бар. Капырдын каны жолойдун жаагынын каны жыйылбай, суу болуп акты эле, кызыл суу болуп акты эле, жолум үйдөн кийизди кыйып келип жапшырды. Ага деле болбоду, жолум үйдөй кол алып, тагы келип жапшырды. Ошондо гана тыйылып калды дейт. Демек, 90 өгүз терисин каптап кийгизди. Демек, кийиз менен ошол канды токтотту деген мааниде айтылып атат. Эпосто кан бакай менен каныкейдин дарыгерлигин өзүнчө бөлүп кароого болот. Бакай оорулууга адегенде абдан кылдат карап, анан гана диагноз койгон. Мисалы, Жусуп Мамайдын вариантында Манасты көкчө көз атып жаралантат. Ошондо Бакай табып Баатырга ичегиси жыдыды деген диагноз коет. Бул диагноз көп кан кетип, кансырап калышын түшүндүрөт. Бул жерде Баатырга коюу тамак дан бербестен тирүүсүн
кандан бербей туруусун айтат дагы. Антпесе алар ичегисин тешип, адамды өлүмгө кириптир кыларын белгилеп, бармак тамак таттырбайт, эс алган сайын улам суудан ууртатат. Бул жол ичегинин акырындап калыбына келүүсүн шарттаган экен. Бакайды мындай дарылоо ыкмасында сынган сөөктөрдү жик-жиктеп ордуна коюу, шак-шактоо, мумия же аркар таш коюп таңуу ыкмалар дагы айтылат. Ал эми Каныкей энебиз болсо, Манас жараланып, жарасы улам ырбап жатканда, бул Саякбай Каралаевдин вариантында айтылат. Каныкей үзүктөй калпак эр шуутуну Мысыр менен Багдадка жиберип, апы үпү деген дары алдырып, желпиништи чалдырып, кайнатма кара дары таптырат. Кайнатма кара дарыдан баягы кайран катын Каныкей жарасына салды эми, ар чириктин баарысын кузгундатып тептирип, тышынын сууруп алды эми, кырма кызыл дарыны жеңинин ичинен баса берди эми. Ошондо ооруган жери басылып, Кабылан Султан каныңдын умаштай көзү ачылып, кубаттанып, тирденип, ошондо курган төрө ирденип, кайра таласка көчүп кетүүгө жарайт. Мындай мисалдарды камтыган саптар эпосто арбын кездешет. Мына ушундай мисалдардан улам элдин эмпирикалык, медициналык билими болгондугун, алар манасчылар аркылуу бизге жеткендигин, биз болсо кийинки муунга өткөрүп беришибиз керектигин түшүнүшүбүз зарыл. Шартты жана убакытты эске алуу менен саналуу гана мисалдарга токтолдук. Бул багытта дагы илимий иштерди жүргүзүп, Манас эпосундагы медициналык терминдерди, деги эле медицинага байланыштуу ар кандай дарылоо ыкмаларын колдонуу бул келечектин иши деп ойлойбуз. Паструхонду жыйганда аңгемени урадың ошондо кайган икөө ортогуң алып сурады. Айтып бердим, конокту сүйлөп бердим, бүгүн өзүңө гана айткан жок.